Жашоо бул өзгөчө. Ар бир кишинин жашоосу өзүнчө бир кызыктуу бир тарых. Ошо тарых катары мен өзүмдүн жашоомдо сүрөтчү болуумдун себеби кичинемден эле мен өтө сүрөткө кызыгып, сүрөт тартканды аябай жакшы көргөнмүн. Биз бул жактан оштуктар келип мен жолдон мен аларга кошулдум буска. Анан Асланбопко барып, Асланбоптон Токтогул суу сактагычына бардык. Ал жерде бир 2 сааттай вакыт болду этюд тартканга. Ошондо күн бир аз бүркөлөп ачылып турган убак эле. Ошол этюдту мен бүткөн мезгилде эме кылып намек менен эле бир семьяны коюп койгон берге баласы, апасы, атасы кылып эле бир мындай намек менен эле коюп койгонмун. Бирок ал мындай эмеден карасаң өтө жакшы көрүнөт. Токтогулдун жээгинде эс алуу деген тема койсо болот аны. Токтогул суу сактагычын жээгинде эс алуу деген жакшы бир картина жазса болот деп ойлойм. Ар түрдүүлүктүн мага бир чоң таасир калтырган жери биз Асланбопко барганда бул композицияга бир этюд тарттым. Ушул сүрөт ушу Асланбоп мен ушундай чагылдырып анан барып Токтогулга жетип, Токтогулдун Манас атага барганда ал жерде мага бир башкача ойлор келди. Бул композиция Асланбоп менен Манас таласты бириктирип эме кылып тарткан жерим. Чыгармачылык элдин бирдиктигине элди топтош үчүн, элди мындай чогуу кылыш үчүн элге биринчи чыгармачыл инсандар керек. Ошол чыгармачыл инсандарды жогорку деңгээлдеги жумуштарын көргөнү жер керек. Көргөзмө зал керек, музей керек. Ошолор аркылуу гана биз элге таанылабыз, анан эл көрө алат. Мен өзүмдүн чыгармамда мага чейин жаратпаган, жаралбаган чыгарма жаратканга аракет кылам. Мен тарткан картиналар бул менин эле байлыгым эмес, биздин өзүбүздүн кыргыз элинин байлыгы деп ойлойм. Аны эч ким эч жакка көтөрүп кете албайт. Ал биздин байлыгыбыз болуп калат. Менин элимдин, жеримдин байлыгы деп ойлойм. Мекенди сүйүү ар бир кыргыз жаран милдети. Биздин мекенибиз бар дегени мен аябай сыймыктанам жана сүйүнөм. Мекен үчүн мен жаным бергенде даярмын. Мекенге кызмат кылуу ар бир киши өзүнүн жөндөмүнө карата, профессиясына карача мекенге кызмат кылса, ошол мекенди сүйгөн киши болот деп ойлойм.